Жогорку сотто Жалал Абад облусунун жергиликтүү сотторуна жана Бишкек шаарынын райондук сотторуна жаңы дайындалган судьялар ант беришти. Ант берүү аземин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева салтанаттуу түрдө ачып, жаңы дайындалган кесиптештерин куттуктап, берген анттарына бекем болуусун каалады. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын дайындоо жөнүндө 2019 жылдын 14 ноябрындагы жарлыгына ылайык жергиликтүү соттордун судьялары 5 жылдык мөөнөткө дайындалышты. Мыйзамга ылайык судьялардын ыйгарым укуктарын жүзүгө ашырышы ант берген күндөн тартып башталат. Жоопкерчиликтүү жана татаал кызматтар каалап жаткандар мекен үчүн ак кызмат кылууну убадалашты. Кыргыз Республикасы Конституциясына көрсөтүлгөн мыйзамдарды так аткарууга жана элдин мүнөсүн мыйзамдын негизинде чечип берүүгө өзүнүн болгон билимин, опытын, күчүн жумшаш керек. Кыргыз Республикасынын судьясынын кызматы бул ары татаал, ары жоопкерчиликтүү кызмат. Ошол себептен судьялык кызматка киришип жатып, мен кыргыз элим үчүн бүткүл алган билимимди, тажрыйбамды жана күчүмдү жумшап, так, адилеттүү, калыс чечимдерди кабыл алууга даярмын жана аракет кылам.